Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Канды көрсөңүз жүрөк түшөт. Бишкекте 22 жаштагы кызды унаа сүзүп, ал жеринде мерт кетти. Ырчы Мирбек Атабековдун кайгысы өтө чоң. Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чүйдө 35 жаштагы аялдын үстүнөн 9 адам арыз жазып, ал кармалды. Жайыл районунда бир катар алдамчылыкка шектелип, 35 жаштагы аял киши кармалды. Бул тууралуу бүгүн 17 мартта Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 11 мартта милицияга 38 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Ал шектүү делген аял былтыркы жылдын январь айынан бери курулуш бизнесине инвестиция салып туруңуз деген шылтоосу менен акча алып келгенин айткан. Жабырлануучу 12 миллион сом материалдык зыян тарткан. Факты алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары 35 жаштагы аялдын үстүнөн дагы 8 жаран ошондой эле арыздар менен кайрылышкан. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөдө ал тарабынан келтирилген материалдык чыгымдардын көлөмү 37 миллион 273 миң сом экени аныкталды. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суу Беркежи. УКМК Бакай Ата районунун акимин кармады. Таластын Бакай Ата районунун акими Айыл Чырба багытындагы жерлерди жеке турак жай курууга мыйзамсыз трансформацияланганы үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМКнын маалыматына ылайык, Бакай Ата районунун кызмат адамдары тарабынан 2009-2024 жылдар аралыгындагы акчалай сыйлык үчүн 163 Айыл Чырба багытындагы трансформацияланбаган жалпы аянты 95,9 гектар жер тилкелерин жеке менчикке жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берүү иштери жүргүзүлгөндүгү аныкталган. Тергөө иштеринин жыйынтыгында бул кылмышка Бакай Ата районунун мамлекеттик администрация башчысы акими жаранын тиешеси бар экени аныкталып, ал үстүздөгү жылдын 11 мартында кармалып, Талаш Шиптин убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда башка тиешеси бар адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартууга багытталган тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралар улантылууда деп билдиришти УКМКдан. Бишкекте 22 жаштагы кызды унаа сүзүп каза болду. Бишкек шаарында жол кырсыгынан 22 жаштагы кыз каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жол кайгылуу кызматынын басма сөз кызматына таянып жазышты. Маалым болгондой, окуя кечээ 16 март күнү саат 17:40 чамасында болгон. Маркум түштүк магистралды жөө адамдар өтүүчү жерден өтүп баратканда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Унаа айып короого токтотулуп, тергөө иштери башталганы айтылды. Булак Бишкекте 13 жаштагы кызды сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. 26 февралда Бишкек шаарынын Тоголук Молдо жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочу Hyundai Porter унаасы башкарып бара жатып, жөө өтмөктөн 13 жаштагы кызды сүзүп, изин жашырып кеткен. Шектүү катары 1992 жылы туулган айдоочу кармалып, унаа айып короого киргизилди. Учурда бардык тийиштүү жумуштар жүрүп жатат. Булак Серепкежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ысык көлдө скутерлерди колдонууга жарым-жартылай тыюу салынды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 13 февралда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты ысык көлдүн аймагында суу мотоциклын пайдаланууга жарым-жартылай тыюу салууну белгилөө. Ошондой эле ысык көлдүн аймагында суу мотоциклын пайдалануу эрежелерин бузгандык үчүн жоопкерчиликти киргизүү болуп саналат.
Алсак мыйзам менен суу мотоциклы, асма мотор, 2 тактылуу кыймылдаткыч, жасалма кыймылдаткыч, 4 тактуу кыймылдаткыч деген жаңы түшүнүктөр киргизилген. Мындан тышкары мыйзамда Ысык көл көлүнүн аймагында экологиялык ченемдерди, коопсуздук эрежелерин милдеттүү түрдө сактоо менен Ысык көл көлүнүн атайын бөлүнгөн туристтик зоналарында адамдардын жана эс алуучулардын массалык топтолуусу жок жерлеринде 4 тактуу кыймылдаткычы, электр кыймылдаткычы бар суу мотоциклын пайдаланууга уруксат берилери каралган. Бул ченемди бузгандык үчүн жеке жактарга 50 эсептик көрсөткүчтөн 150 эсептик көрсөткүчкө чейин, юридикалык жактарга 100 эсептик көрсөткүчтөн 200 эсептик көрсөткүчкө чейин айып салуу түрүндө жоопкерчилик каралган. Ассаламу алейкум кыргыз элим. 2019 жылы так ушул үйдө менин апамды, карындашымды колун бутун байлап, бул жерге чоң разбой кылмыш болгон. Ырчы Мирбек Атабеков Камчыбек Ташиевке кайрылды. Ырчы Мирбек Атабеков менен анын жактоочусу Шердор Абдыкапаров социалдык тармактагы баракчасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, акыйкатты издеп жатканын билдирди. 2019 жылы дал ушул үйдө менин апам менен карындашымдын колун бутун байлап каракчылык болгон, бирок иш жабылыптыр. Ошол үчүн УКМК төрагасына кайрылууга аргасыз болуп жатабыз, дейди Ырчы. Анын жактоочусунун айтымында сурак мыйзам бузуу менен өткөн. Тактап айтканда протоколдордо бир да тергөөчүнүн аты жөнү жок, кол коюлган эмес. Тергөөнүн жүрүшүндө материалга тиркелген бир нече видео жок болуп чыккан. Кылмышка шектелип жаран кармалган, бирок ал жабырлануучуларга билдирбестен камактан бошотулган. Бул иш архивге жөнөтүлгөн. Адатта кылмыштын бетин ачууга мүмкүн болбосо, тергөө токтотулуп, андан соң кайра башталат. Бул учурда мындай болгон эмес. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бул ишке жеке көңүл бурууңузду жана тергөөнү кайра жандандыруу, күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу боюнча компетенттүү органдарга тиешелүү тапшырмаларды берүүңүздү суранабыз, дешти алар. Булак серепкежи. Пулун да койбой, подписин да коюп, фамилиясын дагы жазбай, эртең мындайча айтканда бирдеме болсо таап алгыла деген сыяктуу ушундай бир халатына отношение кылган деп айтсак болот. Ошондой эле бул иш боюнча дагы иш материалында толтура видеозапись алыныптыр. Ал боюнча биз дагы иш материалдарды карап, бир дагы видео диск тапкан жокпуз. Ошондой эле бул боюнча дагы бир кража деп туруп бир баланы кармаган. Ал баланы кармап туруп, жабырлануучуларга мындайча айтканда сотко чакырбай, эч нерсе кылбай, соттон мындайча айтканда соттон эч кимди чакырбай эле туруп, аяктан дагы соттон дагы бирдеме болуп, мындайча айтканда чыгып кеткен. Ошондой эле бул жерде дагы мындай да 2019 бери жылы болуп атса, иш материалдарды мындай да, эгер адамды, мисалы, кылмышкерлерди таппай аткан болсо, улам ишти приостановление кылып, кайра улам справка кылып, ушинтип Бишкекте унаа кызды сүзгөн учур видеого түшүп калган. Бишкекте 22 жаштагы кызды унаа сүзүп кеткенин жазышууда. Маалыматка караганда кырсык бүгүн 17-мартта Жал Кечи районунда болгон. Жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн унаа кыздын өтүп кетиши үчүн токтоп берген. Бирок дагы бир унаа аны сүзүп кеткен. Милиция кырсык тууралуу маалымат бериши элек.